Мынакей урматтуу телебөрчүлөр, сиздер үчүн эң сонун клип жана ошондой эле биздин мейманыбыз менен да жылуу маекте сиздерди кызыктырган сурооңуздарга да жооп алдыңыздар деген ойдобуз. Ал эми азыркы тапта биздин студиябызга, Куттуу студиясына да келген мейманыбыз бар. Сөзсүз түрдө тааныштыра кетсек. Кезектеги биздин маегибиз бул спорт жаатында болмокчу. Ушул Кыргызстанда келечекте же болбосо ушул жакын аранында бир өзгөчө масштабдуу түрдө эрежесиз эрмуштаж боюнча дагы бир чемпионат болгону турат. Дал ошол тууралуу толугураак маалымат алыш үчүн уюштуруучусун же болбосо тагыраак айта кетсек, ВФ Кулаттуу улуттук федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы? Негизи эле быйылкы сезондун башталышы менен сиз менен алгачкы жолу көрүшүп жатабыз. Андыктан иштериңиз кандай болуп атат? Чемпионаттар кандай өтүп атат? Иштерибиз жакшы болуп атат. Жайкы негизи региондордо өткөн турнирлердин баарын өткөзүп бүтүп, стадиондорго аябаганда көп элдер да жакшы бир маанайды тартуулап, эми күзгө эң масштабдуу турнирлерге киришип жаткан кезегибиз азыр. Мынакей ошо күзгү деп калдыңыз, буюрса алда да ошо октябрь айынын аягында бир беттеш болгон турат. Ошол беттеш туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берсеңиз. Эми 27 октябрда бир 2 жумадай аралык калды окшойт. Бул азыркы бул жылдын 2019 жылдын эң бир масштабдуу турнирлердин бири болуп атат. Анткени баягы бизге ВФ Selection деп коебуз, Pro Fight деп коебуз, Global деп коебуз. Globalга негизи дүйнөнүн ар тарабынан эң мыктымын деген мушкерлер, биздин мушкерлер менен негизи беттешет. Ал эми неге бул масштабдуу жана баягы спорт көрөрмандар күтүп аткан турнирлердин бири десем, бул ВФ Гран-при деп койсок болот. ВФ Гран-при деген ушул бул турнирде жалаң гана кыргыз мушкерлери чыгышат. Бир салмакта, ошол салмактын эң мен мыктымын, мен утулуп көрөлекмин, мен Кыргыздын эң кыйын мушкеримин деген мушкерлер өзүнүн күчүн сынаганы, 16 мушкер бир сеткага кирип, кыйын утуп, финалга жетип, анан эң мыктысы финалдан чемпион болуп, мен ойлойм, ВФ Гран-принин куруна ээ болуп, жана ошо биздин баш байкебиз Toyota Camry үлгүсүндөгү баш байке болуп атат. Ошол жана эң негизи ким гана утуп чыкпасын, бул кыргыз дегиле ММАнын, дегиле кыргыз ушул ММА спортунун, мен айтып коем, легендасына айланат десем туура болуш керек. Анткени 16 мушкер бетешке чыгып аткан, мен Кыргызстандын эң мыкты мушкеримин деген мушкерлер күч сынашкан атышат. Ушул жактан толугураак азыр эми түшүндүрмө алалы. Бул жерде мыктынын мыктысы аныкталат экен. Анан баары бир салмак болгондо 16 мушкер тең бир салмактабы? Же ар бир атаандаш өзүнүн салмагынабы? Жок, 16 мушкер тең бир салмакта болот. Охо, алса кайсыл салмак? Бул 57,5 эң жеңил салмакта мушкерлер баягы салгылашуу аттанышканчат. Анан мен айтар элем, бул чындап келгенде ушул 57 килограммда баягы айтылгандай эле, башында айтылгандай эле, жанагы Selection'дын, Pro Fight'тын, Global'дын өзүнүн чемпиондору бар, чемпион баягы утулуп көрөлек мушкерлер дагы бар. Анан чындап келгенде көбү айтышат, ушул Руслан байке, мен эл жетин эң кыйыны мен элем, Global'га мен чыгайын дейт. Тиги Pro Fight'тын чемпиону, Global'дын чемпиону мен болсом эле дейт. Негизи тиги туура эмес чемпион болуп жүрөт деп баягы көп сындар, биринен бири айтылгандар көп болот. Анан мен айтар элем, бу да болсо чындап келгенде акыры бир чекит коюлат го деп. Ошолор баарын бириктирип, белгиленген, баягы калыстык болуш үчүн бардыгын бириктирип ошол жерден беттеш болот экен. Ушул жерден мындай суроо, бул мелдеш анан кандай жүрөт? Баягы олимпиадалык түрдө айланпайт? Олимпиадалык түрдө жүрөт. Утулганы чыгып кете берет, утулганы алдыга чемпион болуш үчүн 4 беттешти утуп чемпиондук наамын. Анан ошол негизи эле Руслан байке ошо кийинки убакта көп кездештирип барак, айланпа түрүндө өткөн. Анан кийин бир күндө 4 беттеш уюштуруш бир спортчуга ошол бул баягы анан дагы бул баягы жеңил спорттордон эмес, бул абдан баягы жаракаттуу спорт түрүнөн. Анан спортчуга кандайдыр бир жеңилдиктер же болбосо тыныгуулар болобу, же эрежесиз эр урушта ушундай түрдө өткөрүү бул кыйын эмеспи? Балким мен баягы айым болгондуктан абдан баягы оор сезилип атат да.
негизи мындай түшүндүрүп кетейин, чындап келгенде бул жанагы биз профессионалдардын арасында турнирлер өтөт да көбүнчө. Бирок могул жанагы Selection Profile Globalга чейин бизде WF Amateurs деп коебуз. Бул эмнеге англис тилинде болуп атат дегенде, бул биздин ар бир результатыбыз Америка Кошмо Штаттарына шырдокто катталат да. Ошондуктан бул WF Amateurs бул любительдердин арасында, жаш балдардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында боло турган мелдештер. Алар да болсо бул профессионалдар эмес, бир 14-15деги балдар 4 эмес 7-8 айлантмадан өтүп чемпион болгондору баягы убакыттар көп болот. Бул да болсо мен ойлойм бул профессионалдар, мисалы профессионалдар арасында биздин ар бир бетеш 5 мүнөттөн 3 раунд болсо, а чемпиондуктар 5 мүнөттөн 5 раунд болсо, бунусунда 3 раунд 4 мүнөттөн болот. Бу да болсо 3 мүнөткө кыскартылды десем болот. Бу да болсо кичине спортчуларыбызга жеңилдик берет деп мен ойлойм. Бирок эми буга чейин бул биринчи ирет өткөзсөк, баягы биз башында кыжалат болдук элек, 66 салмагында өткөзүп, жанагы Келдибеков, Канат Келдибеков чемпионубуз болуп, мен ойлойм, аман-эсен чемпион болуп, баягы өзүнүн бийлеген алып, өзүнүн гурун алып, кыргыз элине бир жакшы, бир таанымал, бир беттештеринен бири болду десем. Анан бул 57,5 салмакта буга чейин баягы аты чыккан спортчулардан кимдер бар? Эң негизгиси ошол мен кур меники болот деп баягы. Эми чындап келгенде ушунун эң чемпиондорун атай кетсем, бул Ариет Бекишев. Бул да болсо эң мыкты мушкерлердин бири, 7-8 беттеш өткөзүп, жалгыз гана чемпион болуп жүрүп, Мырзамедин Пазылов аттуу спортчубузга чемпиондук урун алдырып ийген. Бу да болсо экөө 5 раунд беттешип, акыры баягы судьялардын упайынын негизинде Мырзамедин Пазылов чемпиондук урунга ээ болуп, жакында эле Ошто өзүнүн чемпиондук наамын, ийгиликтүү коргоп алды Мырзамедин Пазылов. Жана ошондой эле бизде ошондо Мырзамедин да катышат да. Мырзамедин Пазылов да катышат. Ариет кайра катышат. Рыскул Ибрагимов деген Мырзамедин кел экөөбүз беттешели, чемпиондук уруңду короо деген биздин бир атыктуу спортчуларыбыздын бири катышат. Мен айтар элем, негизи атай берсе ар бир эң мыкты мындей мушкерлер чыгып атат. Бу да болсо бизге баягы заявкалар, ушу биз катышам деген спортчулар спорттун өтө көп болду. Бирок биз негизи ушунча спорт клубунун ичинде, ушунча мушкердин арасынан эң гана мыктыларын 16 мушкер тандап алдык. Мен ойлойм, эң мыктысы баягы тастыкталат деп. 16 мушкер, бирок чынында эле эгерде айлампа түрүндө боло турган болсо өтө эле көп, Биз баягы жаш кезекте бир кровавый спорттарды көрчү элек да, ошол система менен болот да. Анан баягы ушул жаатта мындай тандап алдык деп айтып атпайсызбы? Ушунча көп спортчунун ичинен мыктыларын тандап, аларды мелдешке даярдоо деле бул чоң жоопкерчилик. Анан ушул тандоо жаатында кимдер тандашат спортчуларды? Кандай атайын комиссия түзүлгөндө? Жок, мисалы биз бул 90-чу баягы биздин өткөрүп турган мелдешибиз болуп атат эл арасында. Быйылкы жылдын эсеби боюнча? Жок, негизи биздин 3-октябрда биздики 5 жыл туулган күнүбүз болду, баягы Кватер Демаш Федерациясынын. Кеткен туулган Рахмат. Анан ушу 5 жылдын ичинде көптөгөн спортчулар негизи ушу 90 турнирдин ичинен чындап келгенде мыктылар тандалып келе берди. Бул биздики профессионалдар арасында беттештер болгондон кийин ушул эле 57 салмагында биздин мушкерлер баягы бразильцтерди утуп атты, дагестанец, Чечен республикасынын мушкерлерин утуп келе атты, Өзбекстан, Тажикстандын мушкерлерин утуп келе жатып, баягы тандалып отуруп ушул убакта биз баягы өзүбүздүн тарыхыбызды көрүп, өзүбүздүн баягы мелдештерибизден ким утту, ким баягы жеңилип көрүлөк мушкерлерден тандалып отуруп, баягы айтылгандай эле өзүбүздүн баягы ВФ организациясынын негизи башчылары тандап алып, азыр ушундай файткар түзүлдү. Түшүнүктүү. Чын эле бул мушкерлерди көрүп, ким каяктады урушкан деген сыяктуу чын эле тарых эске көз алдына элестетилет экен да. Анан бул гран-при жыл сайын өткөрүлөбү? Ушунда ар бир салмактан бирден өткөрүлүп турабы же кандайча болот? Бул негизи бул жылы биздики экинчи ирет өтүп атат. Бул башында 66 салмагында болгон, азыр 57 килограмм салмагында болуп атат. Эми кийинкисин мен ойлоп атабыз, 71 салмагында бир гран-при өткөзөбүз. Мен ойлойм, ал январь араларына
өткүп атат болушат. Келерки жылга. Келерки жылга. Андан ары эле 77, 80. 8 салмактын баарын 8 салмактын баарын өткөзүчү мен ойлойм бир 2 жылды аралап өткөп болуш керек. Бул да болсо баягы бир өзгөчө таң калыштуу жана бир жаңылык салт десек дагы туура болуш керек э. Кайрадан баягы эске салып, кана араңардан кимиңер кыйынсыңар көргөзгүлөчү деген сыяктуу бир. Анткени чындап келгенде баягы башында бизге көбүнчө эл аралык турнирлерде анан көбүн кыргыз мушкерлерибиз мындай сөздөр болот эле, эми сот тармактарында ушу кыргыз менен кыргыз салбай эле койбойсуңарбы? Бул деген кыргыздын баатырлары да утулуп обязательно өкүн бирөөсү утулат да, шаан сындырбай эле койбойсуңар деген суроолор көп. Бу да болсо мен айтар элем, мисалы баягы эле UFC болобу, америкалык мушкер менен, мисалы америкалык мушкер менен салбай койбойт. Аларга эң негизги спорт, эң негизгиси мыктысын тандап алыш да негизи. Ошондуктан мен айтар элем, мушкерлердин арасында дагы бул өтө бир кызууну жараткан турнирлерден бири болуп атат. Бирөөсү дагы ушундай мелдеште мен акта кыргызстан мушкерлери мушташат эле, мен аны тааныйм же болбосо ал менин досум деген баягы сөздөр жок болгон жок. Чындап келгенде баары тең мен эң мыкты мушкерлеримди баягы тастыктагым келет деген эле сөздөрдү угуп келе жатат. Андагы Руслан мырза макул болот болуш керексиз. Бул биринчи албетте мыктысын тандоо, бул спорт, анан шоу экенин дагы. Албетте. Болуш керек бул жерде. Албетте, биздин баягы өзүңүз айткандай негизи ММА спорту бул да болсо биз UFC'ден баягы Америкада өтүп жаткан турнирлерден бизге болсо дагы бул көрсөткүч десем туура болуш керек. Анткени чындап келгенде баягы күрөштөн айырмаланып же болбосо башка гана кайсы гана спорт болсун ошондон айырмаланып биздики ММА негизи бул эң биринчиден шоудан башталат. Жанагы дуэль взглядов деп коет, жанагы көзмө көз карашкан шоу. Ошол жактан башталган шоу башталып туруп Макгрегор каяктан чыкты десе, чындап келгенде ошо шоу аркылуу ошол элди, публиканы баягы кызыктыруу менен эртең эмне болуп кетет, экөө бири-бирин аябай жаман карап коюшту, бири-бирин жеп алгысы келип кетти, эртең ким сутат болду экен деген ой менен бу да болсо биз азартты пайда кылган бир спорт түрлөрүнөн бири десем болот. Анан Руслан байке өткөн эфирде келген айтып калдыңыз эле, мынакей биздин федерация тараптан мына дүйнөлүк деңгээлде уровеньге көтөрүлүп атат, кепичтерге бийиктеп көтөрүлүп келе атат. Чет өлкөлөр менен да иш алып баруу бизде аябай жакшы жүрүп жатат да. Бул жолу кандай жаңылыктарыбыз бар? Дал ушул чет өлкөлүктөр менен. Ал чет өлкөлүк баягы организация жөнүндө айтсам, чындап келгенде азыркы кезекте биз дүйнөлүк рейтингде 22-чи орунга туруп калдык. Баягысына келгенде мен 28-чи эле 29-чу орунда болчубуз. Мен ойлойм бу да болсо биздин баягы талкпас эмгегибизден үзүрү болуп атат. Ал эми баягы канчалык баягы көрүлөр сурооп калат, эми рейтинг эмнени берет дегенде мен айтар элем, мисалы ошол эле мен ойлойм гран-прини уткан биздин мушкерибиз албетте дүйнө жүзү бизди азыркы кезекте карап туруп, ушу Кыргызстандын эмнеге ушу эң мыкты мушкерин өзүбүзгө алып албайлы, өзүбүзгө контракт түздүрүп албайлы деген көптөгөн баягы сунуштар түшө баштайт ошол эле спортчуларыбызга. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы кезекте дүйнөнүн канча мындай эң мыктымын деген бизге окшогон промоушендар бар. Ошол эле баягы Европада, Америка, Бразилияда мен айтар элем, азыркы кезекте өтө көп эң алдыңкы промоушендар биргеликте турнир өткөзөлү деген баягы сунуштар өтө көп болуп атат. Бирөө болсо Кытайдан түшүп атат. Азыркы сунуш европалык организациялардан сунуш түшүп атат. Мурун өзүңөр билгендей мурунку жыл биз Япониялык организация менен биргеликте өткөздүк элек. Эми бунусунда 14-чү баягы бир жума мурун контрактка кол коюшуп калдык. 14-чү декабрда Кудайым буйруса Брейв аттуу Бахрейнден баягы ири уюмдардын бири, ал дүйнөнүн ар тарабында өткөзүп келе жатат. Ошол уюмдан бизге сунуш түшүп, ушул Азияда эң мыкты организациядан бири экенсиңер, ушу биз менен биргеликте турнир өткөзө аласыңар деген сунуш түштү. Бу да болсо биз үчүн мен ойлойм жакшы көрсөткүч. Ушундай организациялар бизге ушундай сунуш кылып аткан. Анан баягы эмнеси кызык дегенде аларга бу да болсо аларга баягы биздин трансляцияны ошол бир 19 мамлекетке биз дагы транслировать эткендей кылалы деп баягы сунуш түшүп калды. Бу да болсо биздин спортчуларга жакшы деп ойлойм. Мен ойлойм мындай өтө бай организацияларга биздин
спортчуларыбыздын контракт түзүп ошол организацияга киргизбесек дагы мен ойлойм биздин спортчуларга аябында бир чоң жардам болот деп. Жакшы жол түзүлөт, жол ачылат экен. Чынында эле бул дагы болсо кыргыз спорту үчүн кубандыруучу маалыматтардан экен. Анан тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды, бирок мен ойлойм, мен ишенем, ошол чемпионаттын алдында дагы кеңири боло турган мелдеш тууралуу кененирээк бизге келип дагы маек куруп берип кетесиз деп. Ал эми биз дагы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет айта кетмекчибиз. Дал ушул 27 октябрда боло туруучу мелдеш тууралуу жана дал ушул мелдештин фавориттери жөнүндө дагы толук маалыматты биздин алдыңкы көрсөтүүлөрүбүздө спортчулары менен дагы толугураак таанышасыздар деп биз сиздерге убада берип кетмекчибиз. Ал эми бүгүн бизге боло турган мелдеш тууралуу деги эле жалпы азыркы кездеги ВЭФ уюмунун абалы жетишкендиктери тууралуу маек куруп берген кулаттуу ВЭФ Эртаймаш Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакенен урматтуу телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкканына байланыштуу 2 саат бою сиздерге кызматта мен татынакай кесиптешим Жанары Эркинбекова жана ошондой мен Азат Байбеков болдум. Сиздер менен кайрадан эле эртеңки күнү таңында дал ушул куттуу студиядан көрүшүп амандашканча саламатта болуңуздар деп айта кетели. Деп айтканча дагы биз көрсө мейманыбызга атайын сөз берип коюш керек. Көрүүчүлөрүбүз менен учурашып койсоңуз болот. Эми урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу таңыңыздар менен эң биринчиден жана ошондой эле келе жаткан боло турган 27 октябрь күнү биздин Кыргызстандын эң мыкты мындай мушкерлерин колдоп, мен ойлойм, ар бир сүйүнчүлүккө ээ болгон спортчуларыбыз катышып атат. Келип биздин спортчуларга дем күч берип, өзүңөр баягы унутулуз көз ирмемдерди алып кеттиңиздерге мен сунуштап кетет элем. Айтылгандай эле Кыргызстанда ар дайым тынччылык болсун, бар болуңуздар, ар дайым кыргыз желегибиз желбирей берсин дейт элем. Айтқаныңыз келсин. Ошентип мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы толук соңуна келди. Биз кайрадан эле сиздер менен көрүшөбүз эмки эфирлерден. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, сапарыбыз бирге болсун. Ал эми кезектеги музыкалык чыгарма баарыңыздарга кутман таң каалап, аны менен катар бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, ойдогудай өтсүн деп эфирибизди толугу менен жыйынтыктамакчы.